Саламатсыздарбы? Аралаш ТВ каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Айрым бир убакта сонун түш көрүп жатсаңыз, кычашып бирөө ойготуп жиберет, же ойготкуч шыңгырайт. Ал эми кээде коркунучтуу түш көргөндө бирөө ойготуп жиберсе дейсиң. Түш жашоодо бизге биринчи эмнелерге көңүл буруу керек экендигин кабарлап турарын көбү биле бербейт. Түш тууралуу кызыктар. Илимий фактыларга таянсак, жаш өткөн сайын түштүн да түзүлүшү өзгөрөт. Адамдардын көбү ойгонгондон 15 мүнөт өтпөй түшүнүн 75%-ын унутуп коет. Адам төрөлгөнгө чейин түйүлдүк кезинде деле түш көрөт. Болгону ал чоңдордун түшүнөн кыйла айырмаланып турат. Мырзалар түшүндө эркектерди көп түш көрсө, айымдар экөөнүн образдарын алмак-салмак көрөт. Жаныбарлар дагы түш көрүшөт. Атүгүл эмоцияларды да өзү аркылуу өткөрүшкөнү окумуштуулар тарабынан далилденген. Түшүбүздөгү бейтааныш адамдарды жашообузда кезиктиребиз. Алардын жүзүн биз унутуп калганыбыз менен мээ өзүнүн дискине жаздырып алган. Көп илимий ачылыштар түштөгү аяндын аркасында болгон, анткени ошол учурда мээ маалыматтарды башкача синтездейт. Эскерте кетсек, Менделеев химиялык таблицаны аяндын аркасында түзгөн. Кээ бир адамдар түстү түш көргөм дешсе, башкалары ак, кара өңдөгү түштөр кирет деп ишенимдүү айта алышат. Ар кандай өңдөгү түштөрдүн кириши адамдын мүнөзүнөн кабар берет. Изилдөөлөргө таянсак, адамдар түстүү түштөргө караганда ак, кара өңдөгү түштөрдү көбүрөөк көрүшөрү белгилүү болгон. Төмөндөгү суроолорду өзүңүзгө көп жолу бергендерсиз. Эмесе аларга бирге жооп издеп көрөлү. Эмнеге таптакыр түш көрбөйм? Адамдар күн сайын түш көрөт. Бул нерсе бир түндө бир эмес, бир нече жолу кайталангандыктан аны киши унутуп калат. Психоаналитик Зигмунд Фрейдтин айтымында, түш биздин аң сезимибизде катылган ой тилегибиз. Эмне үчүн кээ бир адамдар түштөрүн эстеп калат деген суроо жаралбай койбойт. Анткени ошол түштөр адамдын түпкү сезиминде катылган маалыматка окшош. Ошол үчүн киши көргөн түшүн эстеп калат. Эмнеге күн сайын түш көрөм? Анткени адам аны жаттап калды. Демек таасирдүү картинаны көргөнсүз, эгер уйку 8 саатка созулса, 90 мүнөт түш көрөбүз. Адамдын мээси компьютерден да кыйын экенин ушундан билиңиз. Ал аң сезимге таянып, түшүбүздүн сюжетин түзүп чыгат. Маанайыңызга жараша ал сюжет түркүн эмоцияларга боелот. Эмнеге кээ бирөөлөр түстү, башкасы ак, кара өңдөгү образдарды көрүшөт? Ак, кара өңдөгү образдар өзүн өзү таанууга жардам берет. Бул түш болуп жаткан нерселерге туура ой жүгүртүп жатканыңызды билдирет. Мындай түштү көргөн адамдардын ой чабыты кенен келип, түшүндө да ойлонуп иш кылып жаткан болушат. Ал эми түстүү түштөр чыгармачыл инсандарда көп келет. Мындай кишилер түш көргөндө бардык нерсени өзү аркылуу өткөрүп, атүгүл ал жакта көргөн адамдардын кийиминин түсүнө чейин жаттап калышат. Түркүн түстө түш көргөндөр образдарына таасирленип жашашат. Эмне үчүн коркунучтуу түштөр кирет? Мындай түштөрдү көбүнчө куш уйку учурунда көрөбүз. Окумуштуулардын бул туурасында так далилдөөлөрү жок. Болжолдуу маалыматка таянсак, коркунучтуу түштөрдүн себептери төмөнкүлөрдүн бири болушу мүмкүн. Тынчсыздануу, мээге негатив маалыматтын чогулушу, психологиялык жактан жабыр тартуу,